Динара Русланды IT тармагындагы күчтүү айымдын образында коомчулук тааный баштады. Анткени жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан кыргыздын кызы жалпы баасы 6 миллион акш долларына бааланган Codify Lab деген аталыштагы IT адистердин башын бириктирген компанияны негиздеп, кыска убакытта мактанарлык ийгилик жаратууда. Ал 18 жашында акшга өз күчү менен окууга барып, бир нече белгилүү компанияларда иштеп, 27 жашында өз алтынча IT компания түптөй алган. Динара Руслан компьютер, интернети жок карапайым үй бүлөдө чоңоюп, 10 жылдын ичинде акшда бир нече белгилүү компанияларда түрдүү кызматтарды аркалады. Оганстанда иштеди жана өлкөдө эң ири IT компания түзө алды. Анын 18ден 30 жашка чейинки басып өткөн жолу көпчүлүк жаштарга дем берүүдө. Азыр болсо биз 6 миллион оценкабыз бар. Биз деген эң биринчи Кыргызстандагы компаниялардын, IT компаниялардын эң биринчиси болуп, международный оценка алдык. Причем оценканы өзүм эле отуруп алып, мен 6 миллион деген жокмун. Бул международный инвесторлор келип, 6 миллиондогу оценка берип, менин компаниямдын долясын, процентин сатып алышты да. Ошол деген инвестиционно подкрепленная оценка деп коет. Биз Кыргызстандагы эң биринчи компаниялардын бири болуп, Codify международный оценка алып, азыр 6 миллион, азыр эмес 2022-жылы алганбыз. Анан $500 миллион инвестиция апкап келгенбиз компаниябызга. Азыркы убакта 10 өлкөдө иштейбиз. Codify IT компаниясы болуп, жана 1000 студентибиз бар. Онлайн, офлайн, Кыргызстанда жана соседний чет өлкөлөрдө. Кийинки пландар болсо, ушу Codify'ды дүйнө жүзүндө мындай известный IT компаниясы болобу деп мындай ишенем. Эмне дегенде мен өзүм ушу Америкада, Калифорнияда окуп жашап калдым, IT тармагында иштеп, Сингапурда 2 жылдай жашадым, IT тармагында иштеп, Казакстанда 23-жылы дагы кичине жашап, ушу IT тармагында иштеп калдым. Анан мен байкашымча, ушул IT бул деген Кыргызстанда мындай голубой океан деп коет да. Биз үйрөнүп, ар кайсы продукттарды жасап чет өлкөгө мындай экспортировать этсек болот. Кыргызстандан бир дагы известный продукт на глобальном рынке жок. Ошол эле немецтердин биз машинеси менен колдонобуз, Американын ошол Instagram, WhatsApp, Facebook менен колдоносуз, Южный Корея менен Япониянын машинелерин айдайбыз. Анан Китайдан ошол эле телефон, сааттарды, гаджеттерди алып келебиз, технологияларды. Бирок Кыргызстандан дүйнө жүзүнө известный бир компания жок, продукттар жок. Мен мындай ой максатым ушу Codify'ды дүйнө жүзүнө мындай известный, мындай Центральный Азияда эле эмес, дүйнө жүзүнө известный компания кылып мындай болсо деп ойлойм. Бул менин эң алгачкы максатым. Белгилүү стилист, дизайнер Замира Молдошова мода дүйнөсүндө өзүнүн ордун 20 жылдан ашык убакыттан бери сактап келе жатат. Бүгүнкү күндө ал жүздөгөн жаш улан кыздарды окутуп, мода бизнесиндеги жаңы ишкерлерди тарбиялоодо. Замира Молдошова азыркыдай мүмкүнчүлүк кеңир эмес. Аялдарга карата ар түрдүү түшүнүк, стереотиптер, тоскоолдуктар күч малда өзүнүн бизнестеги мүмкүнчүлүгүн көрсөтө алган күчтүү айым. Мен негизи кесүүмдү эгерде 100 шкала болсо, ошонун 100 менен эсептейм да. Себеби дегенде мен ушул өзүмдүн жумушум менен уктасам да, ойгонсом да ушул жумушум менен жашайм да. Жакшы окуучуларды окутсам экен, жакшы кийимдерим чыкса экен, коллекциям жакшы чыкса экен, дүйнөдө эмне мода болуп атат, кинолорду көрүп, көбүндө изучать этип, жаңы нерселерди ойлоп таап, бул нерсе менен жашаганыма 30 жылдан ашты. Алмашайын, башка кесипке кетейин деп да оюма да келген эмес да. Келбейт дагы болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан ушундай бир эле кесипти тандаш үчүн, ошол кесипте ийгиликтүү болуш үчүн сөзсүз түрдө ошол кесипти аябай ойлонуп, аябай сүйүш керек, ошол кесип менен жашаш керек. Эми отура бербей үйдө эмне кылат, анан жанталашып, анан чоң машина минет, анан кичине машина минет деген көп нерсе болгон. Андан көрчө төрө албайбы деп иштеп жүргөндө көпчүлүк төрө албай жүрүп, анан 15 жылдан кийин кыздуу болдум. Вот ошондуктан эч нерсеге карабаш керек. Эч нерсе карабаш керек. Эч кимдин сөзүн укпаш керек, эч нерсе карабаш керек. Жөн эле астыңа койгон кыялың менен кыялыңды кайра целге айландырып туруп эле иштей бериш керек.
Айымдар бизнеске өзгөчө, башкаларга окшобогон мамиле жасай аларын Регина Гумерова дагы бир ирет далилдеди. Анын саткан товарлары жана кызмат көрсөтүүсү өзгөчө жана жогорку деңгээлде. Регина айым уктоочу бөлмөгө керектүү буюмдарды Германиядагы белгилүү бренд компаниялардан алып келет. Келген конокторго түрдүү ичимдиктер сунушталат. Сатылып жаткан кезде менен курамы, анын бөлмөгө жарашыгы толугу менен көрсөтүлөт. Регина айым дүкөндөрдөгү өзгөчө маданиятты көрсөткүсү келет. Это хороший сервис, отличный сервис, самый лучший сервис. Это красивый интерьер, самый уютный, самый гостеприимный и, конечно же, самый лучший товар, которого еще нет в Бишкеке. И на самом деле то, что я привезла, этого не было в Бишкеке. Это весь домашний текстиль из Германии. То есть у нас представлено сейчас 4 бренда. Это подушки, одеяло, постельное белье, пледы и полотенца. Это такие бренды, как Бринхаус, которые с 1847 года изготавливают подушки и одеяла. Это постельное белье Курт Бауэр, тоже Германия. И пледы Бидерляк и полотенца Файлер. Анара Бекмуратова жаңыдан иш баштаган жаш ишкер айым. Ал сулуулук салондо 16 жашынан баштап иштеп, бизнеске жаштайынан кадам таштаган. 19 жашында маңдай тер менен тапканына темир тулпар алганын эстеп айтып олтурду. Анын салонунун өзгөчөлүгү мусулман айымдарына ылайыкташкан. Бул бир чети анын жан дүйнөсүнө жакын жана сулуулук бизнестеги акча жаткан боштук болгон. Анткени кашты тербей бирок формасын чыгарган, чачты мусулманчылыкка туура келгидей боек менен боёо, салондо эркектердин болбошу, намаз окуу үчүн шарттын түзүлүшү сыяктуу өзгөчөлүктөр туруктуу кардарларды таап берди. Эмес, мен салонго иштеп атам. Неге дегенде, эми ал түшүнүп атам, азыр убактылуу. Мен азыр ушул мусульманский салондо 1,5 жылдан бери иштеп, аракет кылып келатам. Азыр мындай көбү таанып, билип калды да. Көбү таанып, билип, ушул мусульманский салон бар экен деп келип, ишенип. Анан эң негизгиси өзүм ушул өзүм эч кимге ишенбей, өзүм администратор. Өзүм уборщица деп койсом болот. Азырынча өзүм баарын жасап, кээде айтып калам. Ооба, ооба. Эми эле мынакей жардамчы кыз алып калдым. Ага чейин баарын өзүм жасап жүрдүм. Бир туугандардын жардамы менен. Кээде апам келип жардам берет, кээде сиңдилерим келип жардам берип калат. Бирок өзүм баарын өзүм. Бул жумушка келгенимдин себеби ошол үйдө кандай десем, себеби эмес, ким себепчи болгонун айтат экем. Бул жумушка келгенимдин себепчиси менин тайжем, эң улуу тайжем. Мен тайжемдин колунда жашап чоңоюп үйүндө жүрүп калдым. Анан ошол тайжем мага кеңеши менен курска барам десем, ушул финансовый жактан мага жардам берген да. Сен бирок окуйсуң деди. Ошол жактары аябай туура болуптур да. Азыр ойлоп көрсөмчү. Сен окуйсуң деди. Окуп, үйрөнүп, иштеп баштаганда, анан мага кайра төлөп бересиң ошол акчаны деп айткан да. Анан макул деп ошентип аракет кылып, мен карыз болдум да тайжемечи. Мен ошол акчаны актап, иштеп кайра чыгарып беришим керек да. Ошол дагы мага бир эме болду окшойт. Стимул болду окшойт. Уят болуп калбайын депчи. Анан иштеп баштаганда мен Сиздерге жогоруда көрсөткөн ар башка муундагы 4 айымдан мисалы бүгүнкү кыргыз коомундагы айымдардын ишкердиктеги мүмкүнчүлүгүн, күчтүүлүгүн жана келечегин көрсөтөт.